Жолдош мырза, техникалар кароого тизилди. Улуттук коопсуздук комитети төрагасы генерал Ташиев. Мисалы үчүн сигнал түшсө, ошол дарек боюнча жеткизип барат, багыт боюнча. Жана ошондой эле GPS системасы да бар экен. GPS системалары, бул жерде рация үлгүсү. Кайсы менен, мисалы сырттагы адамдар менен ичиндеги баары менен байланышып турат. Дагы бир эмеси, ичинде кондиционери бар, жылуу, кышында жайкызын, салкын. Куткаруучулар үчүн дагы бир жакшы нерселер. Мынакей мотопила, мисалы жыгачтарды аралап кесүүдө электр системалары жабыркаган болсо, аларды суу менен өчүрө албайбыз. Ал үчүн огню түтүнү менен баардыгы жабдыкталган. Рукавтардын баардыгы өз нугунда. Бул жерде насостордун күчү мурдагы техникалардыкы 40 болсо атмосфера, булардыкы 50-дөн 60-ка чейин атмосфера күчтүүрөөк. Баардык сапатка азыркы заманбап технология өзүп атат, этаждар көбөйүп атат. Ошого байланыштуу булардын насостун мощносту дагы кичине күчтүүрөөк. Бул автоунаанын Хово автоунаасынан өзгөчөлүгү болуп, бул Хово Citra. Бул цистернанын сыйымдуулугу 8 тонна. Бул деле ошол жумушту алып жатат, бирок мында орнотулган насостун кубаттуулугу 50 литрден 100 литрге чейин секундага суу берет. Жана суу жок райондордо 1,5 километрге чейин суу жеңдерин тартып суу берсе болот да, бул автоунан. Через шлангы. Через пожарный рукавны. Анан бул автоунаада Хово автоунаасында эле 6 адамдан турат, көчүрмөнөсү. Бул драгер баары тең панорамный маска менен, ошондой эле манометр өзү баллондон турат. Бул кислородный баллон. Муну аба кысым менен үйлөтүлөт да. Бул муну менен ошол түтүн болгон имараттын ичинде болжолу менен 35-40 мүнөткө чейин жетет да. Бул иштөө шартына жараша. Мисалы, кээ бир адам азыраак аба колдонот, кээ бирөө көбүрөөк. Жарым саат убакыт керек экен да. Жарым саат. Ушундай жетет да. Тигил канча метр бийиктикте? Бул 54 метр бийиктикте. 54 метр канча этажга чейин жетет ошондор? 16 этаждын крышасына чейин жетет. 16 этаждын. Бунун өзгөчөлүгү берки российский техникага караганда лестницасы дагы бар экен, мондай вышкасы дагы бар экен. Өйдө көтөрүп Бул жактан эвакуация дагы кылып экен адамды. А бул жерден болсо адамдар уже пожарына уже өчүрүп экен да. То есть два в одном. И базасы чистый Мерседес. Чистый Мерседес, булар баягы платформасы дагы аябай күчтүү экен. Проектин алдындагы коопсуз шаардын компаниясында кече бир аз адаштык республикалык бюджет 169 миллион 347 миң 500 сомдон алынды. 170 миллион өзүбүздүн баягы штрафтардан түшкөн акча. Ковид убагында аябай кыйын алганбызда кислород бул переносной кислород. Анан ичинде стационарный кислородный оборудование бар, 2 баллон кондитер. Бул чемодан, бул термо, ушул кандай бул электроватный насос. Анан бул амбушка деп коебуз. 3 размери, бул чоң кишилерге, бул орто кишилерге, бул кичинекей балдарга. Самое главное, аябай жакшы аппаратура, бул портативный электрокардиограф, 3 каналдуу. И дагы бир жакшы функциясы бар, предварительная расшифровка бар. Бул электрошоктук ишler айтат, дефибриллятор. И чоң кишилерге термометр, кичинекей балдарга давление. Полная комплектация реанимации. Булардан Бишкек шаарындагы биздин көз жардамга берип атабыз. Анан жалпы республика боюнча бөлүндү ошол 30 машина. Анан жакында февралдын аягында дагы 41 машина келет. Ал Евразиялык өнүктүрүү банкасына барат. Общий жалпы канча скорый керек ошондо бүт жабыш. Бизде анан дагы 300 керек, ошондо бүт жалпы республика боюнча муктаждыкты жабабыз. Алыс жерлерге, туураларга барганга шарт Бул Зеленстрой, Горсвет, Тавралы, жалпы жонунан 74 техника алдык, 60 келек, анан много сатымдар болчу. Могуну американский газана. Анан бак кол менен чыгып
Ошого жакшы экен бирок негизи карда да иштетип көрдүк. Банктарды чаппайбыз бар. Чисто заводской да. Чисто завод. Эми бул автобустардын алынышын жеке бюджет өз көзөмөлдөбү? Качествосун, баасын, башкасын ошентип бакыттуу болуш керек беле? Кандай экен автобус? Жакшы болуп кетет. Бияк байымы менен да. Оплата. Без наличка көтөрүлдү. Мына ушунун баарын бергиздик. Наличка болсо биз жана транспорттун тарифин көтөрүп атат да. Биз көтөргөн жокпуз. 11 сомдон кала берет. Эгер наличка төлөсө, аларга 15 сом коюп атасыз, что без наличка өтсүн деп. Аны жанагы сеттерден жазып атпайбыз. Тура. Карта менен 10 сом. Тигилерге 15 кылуу, э? Эртең менен водитель келип, айдоочу келип, сменаны ачат, өзүнүн картасын. Бүттү, ачып койду. Сменаны ачып койду. Анан пассажирлар моундай көк түстөгү карталар келип эле Тийгиз коюп кете берет. төлөм өттү. Анан азыркы күндө виза карта жана эл карт картасы менен да төлөмдөр бар, банковский карталар. Бунда төлөм бар. Төлөп коюп кирип кете берет. Академиясы аялдамасы. Мунун эмеси бар экен, Жок, бул качество жакшы экен. Ушул эле жулкулдатып эле жулап атат да. Анан кийин 5 камера бар. Полный водитель карап турат. Ким эмне болду баардыктан карап турат. Анан бунун жакшы жери ушунда печка бар экен. Бул жанагы жып-жып. Анан мына аварийный нөмөрлөрдө карасаңыздар, авария случай авария болуп калса, буну алсам анан буну менен калтырган Заряд устройстволор бар экен, э? Шуну сайып жакшы. Калган автобустар инвалиды. Анан тетиги ичместе, ошо коляска менен олар Эмблема турат. Инвалидтер отурат. Коляскадан кайда муну жаап көтөрүп отуруп. Жаңы автобус айдап чыргап калат экенсиңер да. Жакшы. Качествосы жакшы автобус. 1,5 миң автобус алып берсек, ошондо бүт шаарга жетет. Булар менен кошо. быйыл буюрса 500 алышыбыз керек. Жанагы электробустан 120 баягы 124 автобус. 120. Ошондо быйыл ар жак бер жагы 500 болуп калат да. 500 болот да. Быйыл 500 келип калыш керек. 500. 500 өзүбүз. Сол коюлган ушу даярдап Ушундай да. завод. Электробустар. Электробусы бар. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Өзгөчө Кырдаалдар Саламаттык сактоо министрлигинин Бишкек шаарынын мэриясынын өздүк курамы атайын техникаларды тапшыруу салтанаттуу аземине тизилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоо башкы башкармалынын башчысы полковник Асанов. Саламатсыздарбы жолдоштор? Эркин тургула. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн сиздер менен чогуу кубанычтуу күндүн күбөсү болуп турабыз. Себеби Кытай эл Республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Кыргызстандын Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине 20 миллион акш доллардан ашык суммадагы гранттык негизде атайын техникаларды бергендиги үчүн Кытай эл Республикасына жана төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырзага кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Мындан сырткары 33 даана тез жардам унаалары Борбор шаарыбыздын калкын тейлөө үчүн республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган 120 даана автобустар тапшырылганы турат. Урматтуу замандаштар,
Барыбызга маалым болгондой, климаттын өзгөрүүсү кесепеттүү көрүнүштөргө себеп болуп, натыйжада жер көчкөн, сел жүргөн, суу каптаган, өрт жалган табият кырсыктары элибиздин жашоосуна бүлүк салып, айрым аймактарыбызды экономикалык чыгымдарга алып келди. Мындан улам өлкө калкы менен аймактарыбыздын коопсуздугун камсыздоо күн тартибинде турган башкы маселелердин бири болуп саналат. Эгемендүүлүк алгандан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнө жүктөлгөн милдетти татыктуу аткарып, ар кандай кооптуу абалга кабылган мекендештерибиздин өмүрлөрүн, ден соолуктарын сактап келет. Мына ошол куткаруу кызматынын техникалык потенциалын чыңдоо максатында атайын техникаларды алып жатканыбыздын баары элибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн. Өрт өчүүчүлөрдүн жана жалпы эле куткаруучулардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында заманбап техникалар менен камсыздайбыз деген убадалар чекесинен аткарылууда. Сиздер өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү тапшырылып жаткан 100 даана өрт өчүрүүчү унаадан сырткары жакында эле заманбап 2 тигучак, 58 өрт өчүрүүчү унаа, 81 инженердик техника жана 34 ар түрдүү техникаларды бюджеттик каражатыбызга сатып алганбыз. Кудай буюрса, ушул февраль-март айларында Россия мамлекетинен дагы 40 даана жаңы өрт өчүргүч унаалар менен 1 Ми-8 тигучагы жардам катары келе жатат. Буларды дагы суммасы 20 миллион доллардын тегерегин түзөт. Аларды дагы келери менен тапшырып беребиз. Ошентип жалпы өлкө боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги муктаж болгон техникалар менен толук жетиштүү болуп, алдыда келе жаткан 15-20 жылга чейин техникалык муктаждыктар жоюлат десек болот. Министрликтердин кызматкерлери күнү түнү дебей күжүрмөндүк менен иштөөгө милдеттүү болушат. Мына бүгүнкү техникалар куткаруучулардын издөө, куткаруу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерди жоюуга багытталган ишин жеңилдетип, ыкчамдыкты камсыздап, бир топ жарандардын ажатын ачарына жана элдин ыраазычылыгын алаарына терең ишенемин. Сиздер менен биргеликте буюрса куткаруу кызматында кызмат өтөөнү өзгөчө сыймык алып келгидей кесипке айландырабыз. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы саамалыкка жарандарыбыздын өмүрү менен ден соолугу үчүн күн түн дебей нөөмөттө туруп күрөшүп келе жаткан медициналык тез жардам кызматынын техникалык базасынын жаңыланып жаткандыгына да азын-оолак токтоло кетейин. Өлкө калкынын саны 7 миллиондон ашып, канат бутагыбыз жайылды. Ошол эле маалда саламаттык сакчыларын айрыкча тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасы жетиштүү деңгээлде камсыздалбай, медициналык жардамга чукул муктаж болуп калган жарандарга өз маалында жардам көрсөтүлбөй келатканы жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө медициналык тез жардам унаалары аба менен суудай зарыл болуп турган убак. Жарандарыбыздын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын негизгиси катары кабыл алынган, андыктан тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо аракеттерин мындан ары дагы улантабыз. Кадырлуу Бишкек шаарынын тургундары соңку жылдары Ордо калаада автоунаалардын саны артып, жол тыгындары шаардын күн тартибиндеги башкы көйгөйгө айланды. Автоунаалардын санынын көбөйүшү Борбор калаанын экологиясына дагы терс таасирин тийгизе баштаганы коңгуроо катары кагылып келет. Жол тыгыны, экология маселеси, сыйымдуулук жагдайын эске алып, алдыңыздарда турган автобустар сатып алынып олтурат. Мына ушундай Ордо калаанын калкын убайымга салган коомдук транспорт маселеси боюнча атайын тапшырма берилип, газ менен жүрүүчү 120 автобус сатылып алынып келинди. Кудай буюрса, алдыда келе жаткан 1-2 жылдын ичинде шаарыбызга кошумча 1,5 миң автобустарды алып берип, шаарыбыздын муктаждыгын толук жабабыз. Бул коомдук унаалардын күн суук мезгилде жылыткыч жабдыктары менен жабдылганы эл үчүн жакшы болсо, автобустардын коробкасы автомат болгондугу айдоочулар үчүн да ыңгайлуу болот го деп ойлоймун. Эң башкысы сатылып алынган автобустардын Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык коопсуздук сертификаттары бар. Урматтуу Борбор кала тургундары, шаарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртып, көрктөндүрүү иштерин арттыруу үчүн муниципалдык ишканаларга 13 даана адистештирилген техника сатылып алынганын дагы кошумчалай кетейин. Өлкөбүздүн визиттик карточкасы болгон Борбор калабыздын келбетин жакшыртуу иштери дагы улантылат. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталынын соңуна чейин
дагы 64 даана керектүү техникаларды сатып алабыз. Ажайып кооз жаратылышка ээ болгон Кыргызстандын Борбор калаасы дагы ошол керемет табиятка татыктуу болушу керек. Биз бул багытта болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Урматтуу куткаруучулар, кадырлуу өмүр сакчылары, сөзүмдүн аягында мекенге кылган ак кызматыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Элдин урмат сыйына бөлөнүп жүрө бериңиздер. Элдин ишине жарай турган бүгүнкү унаалар кут болсун. Жараткан Кыргызстаныбызды күтүүсүз кырсыктардан, оору сыркоолордон сактасын. Сиздерге жана сиздин үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш каалайм. Бар болуңуздар.